2007-жылдын 9-январында бир инцидент болгон. Сиз машина менен баратсаңыз, жолдон тажик чегарачылар сизди токтотуп. Жок, ал жерде тажик чегарачылар мындай, ал убакта тажиктин эмелери армиясы вообще мындай аябай начар состояниеде эле да. Анан алар жолго чыгып, биздин эмелерди тоночу экен. Граждандарды тоноп акча алып, Кадимкидей жөн эле курал такап биздин территорияга чыгып алып эле. Биздин жолдорго чыгып алып эле. Анан мен вообще охрана жок эле мындай эле чуркап иштеп жүргөмүн да. Бир шопур менен отуруп алып эле кете берчүмүн. Ал убакта как раз 2006-жылы немеде Лейлекте землетрясение болуп, ошол жака шашып кетип атпаймынбы? Кечин, уже эртең менен жөнөп аткам. Анан карасам, мындай пулеметтер менен автоматтар менен 4 солдат турат биздин территорияда. Анан барып эле келди, в чем дело? Я губернатор десем эле качып бердилер. Тигилерчи. Жок, курал ошол убакытта мына жазып атасыз, мага курал такап машина менен алып чыгышты деп. Жок, кийин уже, кийин. Бул ага жетпейби? Ага жетпей. Бая төртөө тосуп атпайбы? В чем дело, ребята, десем эле, я губернатор десем эле качты да. Качканда мен түшүп бирөөнү кармап калбадымбы? Бирөөнү кармап калып, бая пулемети менен. Кармап калып, неме кылсам, калганы качып кетти. Анан бир убактан таможенниктер жардамга келип калды, өтүп кеткен экен мен кармап турсам. Анан шопурумду болсо пограничниктерди чакырып кел деп жөнөткөн бир 3 километр наракта. Өзүм баягы солдатты кармап турам. Анан жакшы эмелер келип калды, таможенниктер. Келип калып эле ошол жерде келип калды, эмнеси, монту биздин территорияда грабит этип жүрөт. Буларды азыр эмеге алып келет, пограничниктер келсин десем. Пограничниктер да келбейт да. Анан ошолордун качып кетип, бир ротаны, эмени, отделенияны бир 30га жакын солдат менен чакырып келишти жардамга. Анан ороп алып, анан эме кылып атпайбы? Ошол жерден анан такагандан кийин анан мен такап эме болгондо мен губернатормун андай десем анан токтоп калдылар. Тигилер. Вот эмне болду? Бияка эмнеге чыгып эме кылат? Ошонун эле арасында биздин пограничниктер да келип калды. Эме болуп. Вот. Ошол жерде ошентип эме болуп анан бирок мен немени берки солдатын алып кеттилер да иш кылып. Бердиңиз солдат? Бердим, алып кеткиле деп. Бирок экинчи чыкпагыла деп. Ошол случай болгон да. Но бирок где-то бир пограничниктер эмелер келгиче где-то бир 20 минут мени тороп эме кылып тургандар да. Такап турушту. Такап турган. Баягы эки таможенник үчөөбүздү сентип турганда. Анан неме сүйлөшүп, командир лейтенант экен. Чакырып андайбыз, орусча билет экен. Анан алды успокоиться этип калды. Хорошо деп. Биздин балдар туура эмес кылган экен андай-мындай деп. Аны жөн эле көрө албагандар ар түрдүү кылып эле чыгарып. Жана мындай корккон жоксузбу жана куралды такап атканда сизге? Жок, негедир ал убакта коркконум жок. Себеби, ал убакта разумные были все. Кандайдыр бир какой-то бир закон бар эле. СССРдин иши эмеси бар эле да. Какой-то бир порядок бар эле. Ошондо Тажикстандын башкы прокурору биринчи маалымат чыгарды. Губернатор өзү күнөөлүү, Тажикстандын башкы прокурору өзү күнөөлүү. Бирок 2 күнгө жетпей Тажиктин чегарачылары күнөөсүн мойнуна алды. Ал жерде ошол инцидент болгондон кийин бул сразу Бакиевке да жетти, Рахмонго да жетти да. Анан совбездерин жөнөткөн да. Териштиргиле. Анан биздин совбез мага келгенде 3 күн мурунураак келген. Мен айттым, манандай. Мен границаларда эме болуш үчүн мен жанагы пограничниктерге өзүм дружинниктерин койгон болчумун да. Анан буларды айттым, ар бир арызданып эле келет да. Арызыңардын мындай ооз эмес. Давай документировать эткиле. Ар бир арызыңарды документировать. Тоноп атат деп. Тоноп атат алкылап. Ошондон Тажикстан, Өзбекстан бүт бардыгын документировать эткенмин да. Алар айтты, ну и что, качан чечесиңер? Документировать этип кое берели, бир багы келгенде чечебиз деп бүт баарын документировать кылып. Ошентип тажиктердин да моундай папка болгон да. Өзбектердин пограничники, тажиктердин пограничники. Анан кийин жанагы биздин совбез келгенде мен аны көтөрүп көргөздүм тажикти. Карабайсың дедим. Булар вообще оборзели, грабят бизди. Бир 400гө жакын факты менен көргөздүм да, что они грабят. Анан мага туш келип калып, анан мен аларды захват кылып токтотуп.
Ошонсанан ал жакшы түшүндү биздин эмечи. Анан жеткирген турбайбы? Анан немеде анан встреча кылдык. 2 күндөн кийин тигин немеси келди. Совбези келди. Аксакал киши эле, тажик. Анан ал келди, биз бардык. Ал где-то бир 15ге жакын генералы менен келди. Биз экөөбүз бардык. Биз немеде. Ошол жерде отуруп анан тиги эме айтып атпайбы? Совбездин эмеси. Тажиктин бирок чакырып давай мы два генерал өзүбүз эле чечип коелу. Андай дегенде. Азыр экөөнү тең урушуп ошондой кылат. Нет, будем разбираться, потому что фактов очень много, деп. Берки молодец. Ну хорошо, деп отуруп анан ошол жерде отургандан кийин тиги жаловаться этти, мага ушундай, андай деген дейт мага. Дегенден эми сөздү губернаторго берди, анан мен фактами. Вот. Арыздар менен, фактылар менен мондай папканы баягы Совбездин алдыга алып келип таштап койдум да. Показаниялар. Вот, показаниялар бүт эмеси менен. Вот смотри десем, ну чукпай отуруп калдык. Анан бардыгы мындай карап, чё так, действительно ушундай болуп атса, үндөй отуруп калдылар. Анан ошол жерден жини келип, я приношу свои извинения господину губернатору деп өзү кечирим сурап анан этого снять. Ошол жерде бүт бардын иштерин алып салды, пограничниктердин бардыгын алмаштырып. Калгандарын выговор берип. Все, успокоили, теперь нормально деп анан. Бирактан келип чай ичип анан. Анан алар бизге чай берген. Мойнуна күнөсүн алып. Неужели центр билчү эмес бекен, Тажикстандын центри? Тажикстандын центри билбейт экен да. Булар баягы ач жергиликтүүлөр кылат экен. Жергиликтүүлөр кылат экен. Булар ач карын калып байкуштар. Питаниясы вообще жок. Анан ошол жерде население баксын деп койгон экен. Аябай согуш жүрүп алар жүдөп аткан маалы да. Ооба, гражданский. Анан булардын командирлери чыгарат экен, бар кыргыздардан. Бирдеке кылып алып. Анан токтодубу ошондон кийин тоноолор? Ошондон кийин момент токтоду да. Момент токтоду. Кийин өзбектер менен ошондой эле встреча өткөрдүм өзүм. Момент токтоду бардык. Ошентип анан биздин эмелерден тоспой калды, границалар аяк-бияк. Кийин мен жолдорду салып алгандан кийин кайтып өздөрүнө кыса баштадым тигилерди. Ну, в том смысле кыса баштадым. Алар уже бирдекен эле кармаса, мен ответный кылат элем дагы. Сразу чечилип. Ал убакта мен губернатор болуп турганда мындай бирде чатак болгон жок да границада. Чыр болгон эмес. Аны бардыгына андай чырларды алып барды сезонный эле. Анан сугаруу убагында, айлөкмөн деңгээлде өтүп кетсе, аким деңгээлинде эле чечип койчубуз. Вот. Ошондо бирде центрде баткен граница эмне экенин эстерден чыгарып эле койгон ошондочу. Кулак мээ тынч да, Кулак мээ тынч ошентип. Буларга даже докладывать этчү эмесинде өзүм эле чечип койчумун ошол жактарда. Вот эми мунун баарын айтып отурсаң, жомоктой эме кылаттар, а на самом деле бүт мына бар информация бар турбайбы силерде.